Решат Нури Күнтекен, Боз Торгой, Чалы кушу, 3-бөлүк, 23 апрель. Бүгүн Кызыр Ильяс күнү. Кызыр Ильяс күнү жайдын келген 1-күнүн майрамдоо. Мен үйүмдө гана эмес, бүткүл шаарда жалгыз калдым. Көчөлөрдө кыбыр эткен жан жок. Дүкөндөр жабылган. Шаардын бүт калкы себеттерине азык-түлүктөрүн салып алышып, койдун этинен бышырып шишкебек жегени таң заардан талдуу токойго кетишкен. Биздин көчөнүн бурчунда дайыма бир шал чал кайыр тилеп отуруучу. Ал да бүгүнкү той тамашадан кур калбайын деп кетиптир. Ал жумшак трашманкеге түшүп бара жаткансып, жүк ташуучунун арабасына кейкейи отуруп, элдин артынан кетти. Мындайда иттер бир кызык болот экен. Куу иттер сөөк саактын даамдуу жытын билет окшойт. Колдорунда түйүнчөктөрү, себеттери бар. Плащ кийген адамдардын артынан дөбөттөр ээрчип алышкан. Мен Мунисени коңшулаш турган полктун имамы Хафиз Курбан эфендинин аялына кошуп жибердим. Мунисе сенсиз барбаймын деп бир аз чатак кылды. Мен башымды жуулук менен таңып алдым да, мен сыркоолоп турамын. Түзүк болуп калсам артыңан барамын дедим. Бирок мен Мунисеге калп айтып койдум. Бүгүн көңүлүм шат. Өзүмдү сонун сезип турамын. Атайын барбай калган себебим, көп адамдар чогулган ызы-чуунун арасында жүргөндү жактырбаймын. Бардыгы кетип, үйдө жалгыз калганымда башымды байлаган жуулукту алып таштадым да, кыңылдап ырдап, үй чарбачылыгына кириштим. Эртеден кечке мектепте иштеген, кээде эркектердин кызматына окшогон оор ишиңди үй жумушу менен алмаштырасың. Ушундай бир рахатка батасың. Үй кызматын бүтүргөндөн кийин багып алган канаттууларыбыз менен алек болдум. Сууларын жаңыртып, тордун ичин тазаладым да, күнгө жылышсын деп бактын ичине алып чыктым. Азыр биздин 6 канаттуубуз бар. Быдан кетерде биз мазлумду Хаджи Калфанын баласына багып тур деп калтырып кеткенбиз. Мунисе улагына аябай кейип, көзүнүн жашын төккөн. Кызыма эрмек болсун деп канаттууларды сатып бергенмин. Кийин булар өзүмө да эрмек болду. Бир жаман жери, коңшубуздун сары мышыгы биздин канаттуу досторубуздун тынчын алат. Аларды капас тору менен бакка чыгарар замат сары мышык даяр болот. Капастын жанына келип, көк көзүн жүлжүйтүп компой отурат. Ал мээримдүүлүк менен карап, бирдемелерди айтып берип жаткансып, мыйы олуп коет. Бүгүн мен чымчыктардын бирөөн тордон алып, мышыктын тумшугуна такап кармап турдум. Эмне кылаар экен деп кызыктым. Жеткен зулум макулукту кара. Мышыктын сары жүнү шамал желпигендей үрпөйө түштү. Жашыл көзү жайнап, жумшак таманынан тырмактары кылтыйып чыга баштады. Мышыгы мигенидей чымчыкка секирүүгө оңтойлонду. Колумдагы бечара чымчык калтырап бүрүшө калды. Мен буш колум менен мышыкты желкесинен алып, өйдө көтөрдүм да, чыккынчы десе, жашыл көзүңдү жоодуратып отурганыңды көргөн адам асмандагы периштени эңсеп, кыялданып отурат дегендей дедим. Бирок сенин бир гана максатың, кичинекей байкушту тырпырата баса калып, жеп койсомбу дейт экенсиң. Ушундай эмеспи? Байкап кой, ал эми сенин тапкан пайдаң эмне болду? Мен алаканымды ачып, чымчыкты бошотуп жибердим. Кичинекей чымчык силкинип, боштондукка чыкканына ишенбегендей кыймылсыз туруп калды. Анан акырын чыйылдап учуп кетти. Учуп кеткен чымчыкка жашыл көзүн кадап, таң калып карап калган мышыктын тумшугун бетиме жакындатып, каткырып жибердим. Кандай, сары шайтан, чымчыкты тытып жедиңби? Жүрөгүм дүпүлдөп сокту. Ушул сары мышыктан гана эмес, кичинекей чымчыктарга күн көрсөтпөгөн мышыктардын жашыл көздүү укум-тукумдарынын бардыгынан өч алгандай шаттанып кубандым. Бирок менин шаттанганымды капастагы башка канаттуулардын чыйылдаган муңдуу үнү бузуп жиберди. Менимче, булар чындап мага даттанып, шеригибизди бошоткондой, бизди эмнеге бошотпойсуз, деп айткансышат. Жүрөгүмдүн каалоосу боюнча ага моюн сунбаска да болбойт. Чымчыктардын баарын бошотуп жиберүү максаты менен капаска жакындап келдим. Ушул мезгилде Мунисе эсиме түшө калды. Бир тордун ичке темирлерине бетимди тийгизип, мындай дедим. Макул, силерди бошотуп жиберейин. Бирок Мунисеге, сары чачтуу башка бир эзгичке эмне деп жооп берем? Эмне айла кылайын? Балапандарым, канчалык аракет кылсак да, өңү сары зулумдардан биротоло бошонуп кете албайбыз. Канаттууларды жайгаштырып койгондон кийин өзүмдүн бою башыма кароомо кезек келди. Ачык күндөрдө чачымды муздак суу менен жууп, кара өрүк жыгачынын башына чыгып, суу чачымды жайдын соккон жибек желине тосуп отурдум. Чачым өсүп, далма жетиптир. Чачымды эмне себептен кыска кырктырып алганымды быда жүргөнүмдө досторума айткан эмесмин. Алар чачын кырктыруу аялдар үчүн жакшы эмес, туурараак айтканда, андай кылуу аялдын кемчилиги болот деп эсептешчү. Мен кимден болбосун, Хаджи Калфадан болсо да, чачтын түбүн бекемдөөчү ар түрдүү дарыларды атайын пайдаланып жүргөнмүн. Менин чачымдын жайкалып өсүп, узара баштаганын көргөндө, алиги адамдардын ар бири өзүнүн берген дарысын мактап жатышты. Мен отурган кара өрүктүн бутагы канаттуулар тору коюлган терезе менен тушма-туш экен. Алар мончок көздөрү менен күндү карап, түркүн күүгө салып сайрап жатышат. Мен чымчыктардын жинине тийип, ышкырамын да, дарактын ичке бутагында селкинчек тепкендей ыргаламын. Бир кезде коңшу үйдүн терезесине көзүм түштү. Андан көргөнүмчү,
Полк имамы Хафиз Курбан эфенди мени сырттан байкап турган экен. Табактай талпайган бетине шай келген чий калпагынын астындагы тегерек көзү мечиттин шамындай жайнап турат. Кандай коркуп кеткенимди айтып берүүгө тилим жетпейт. Эң болбогондо үстүмдө адам сыяктуу кийимим болсочу. Өзүм жылаң айлакмын. Үстүмдө жакасы ачык ак көйнөгүм бар. Белиме түшкөн чачымды башыма дароо орой салып, дарактан секирип түштүм. Бактыма жараша дарак жапыс экен. Менин кулагыма «Эй Алла, өзүң сакта» деген имамдын сөзү угулду. Жерге катуу түшүп, этим ооруган мен болдум. Бирок Хафиз Курбан эфенди чоочуп кыйкырды. Менин коңшум 50 жаштагы полк имамынын ысымын атаганда дайыма күлкүм келчү. Ал өзүнүн байлыгын айтып, дайыма мактана берер эле. Анын 30га чыга элек, кара көз, узун бойлуу, сулуу аялы менен мен жакшы досмун. Ал черкес кызы. Муисени бүгүн ушул аял ээрчитип кетти. Алардын балдары жок эле. Ошондуктан ал аял менин тентегимди өз кызындай жакшы көрүүчү. Бүгүнкү окуя менин көңүлүмдү бузду. Кандай жаман иш болду. Бул улгайган имам азыр мен жөнүндө эмне деп ойлоп калганын Кудай билет. Азыр ушул сөздөрдү жазып жатканымда бетим оттой жанып, чоктой кызарып кеткенин сезип отурамын. Эй Алла, мугалим башым менен ушул убакка чейин шоктугумду койбос болдум. Окуу жайынын директору Реджеп эфенди. Анын жүзүн Кудай көрсөтпөсүн. Бирок бир күнү сен да өлөсүң. Ошондо өзүңө жаназа окуган имамды күлдүрөсүң го деп ойлойм, деп бекеринен айткан эмес. Мен бүгүн түштөн кийин жарым жылдан бери баштан өткөн окуяларымды дептерге жазсамбы деген элем. Бул жерге келгени байкуш дептерчемдин бетин бир да жолу ачкан эмесмин. Мен терезенин жанына келдим. Терезеден жээктеги аскер чеби менен кысык жакшы көрүнөт. Бул үйгө биз терезеден деңиздин жакшы көрүнгөнү үчүн гана туруп калганбыз. Болбосо бул үйдүн адам кызыгарлык эч нерсеси жок. Быдан тезирээк башымды алып, качуу үчүн өзүмө сунуш кылынган биринчи бош орунга макул болгомун. Чи көңүлүмө жагар жакпасында, айлык акынын аздыгына да карабай, бул жерге иштөөгө макул болгомун. Бирок менин бактыма жараша жакшы жай болуп чыкты. Тынч, жакшы аскер шаарчасы экен. Бул жерде көптөн бери тургандардан же жаңы келгендердин атасы, бир тууганы, уулу, эри жөнүндө сураштыра келсең эле же солдат, же офицер. Бир сөз менен айтканда, баары тең аскер адамдары болуп чыгат. Кала берсе, мектеп мугалимдеринин көпчүлүгү, полк имамдары, же болбосо полк муфтийлери, кыскасы, бул шаардын калкы бүт бойдон армияга тиешеси бар адамдар. Биздин коңшубуз Хафиз Курбан эфенди кээде башына селди ороонуп, үстүнө аскер кийимин кийинет да, жанына кылыч тагынып алат. Чи аялдары мага абдан жагат. Алар ишенимдүү, эмгекчил, карапайым, кичипейил аялдар. Турмуштарына өтө ыраазы, көңүл ачып, ойноп күлүүдөн баш тартпайт. Мында жума сайын үйлөнүү той болуп турат. Ар бир үйлөнүү той түрдүчө аталган оюн тамаша менен уланып отуруп, бир жумага созулат. Демек, аялдар күн сайын көңүл ачышат. Ушунча оюн тамашага акчаларын кантип жеткизишет деп, адеп келгенде аябай таң калып жүрдүм. Көрсө бул жөнөкөй эле иш экен. Мисалы, ар бир аял өзүнүн келин болгондо кийген той көйнөгүн 10-15 жыл бою тойго гана кийишет экен. Анан кызы бойго жеткенде, ал көйнөгүн таптаза бойдон кызына беришет экен. Булардын оюн тамашалары да өтө жөнөкөй. Бир картаң армян аял кыяк тартат. Оюн аяктаганда ага көйнөктүк бир жөнөкөй кездеме, бир аз акча беришсе, ошого ыраазы. Ооба, булардын оюн тамашасы өтө жөнөкөй. Өздөрү ушуга чоң ыраазы болушат. Кандай сонун. Чиркин-ай, мен эмне үчүн ушул калаада туулбадым экен? Күндөрдүн биринде тырмактарымды кына менен, алаканымды хурма түсүндөгү боек менен боеп чыга келбес белем. Өкүнүчтүн кереги эмне? Эми башка сөзгө өтөйүн. Мен таң каларлык бир иш болду. Коңшуларым мени жакшы көрүп калышыптыр. Алар биздин оюн тамашаларыбызга катышпайсың, өтө сейрек кездешесиң дешип мага таарыныштарын айтышты. Мени кекирейген бирөө экен деп ойлобосун деген ой менен алардын мектепти окуган кыздарына да, өздөрүнө да колуман келген кызматымды аябадым. Өзөндүн жээгиндеги талдуу токой деп аталган жерди мен абдан жакшы көрөмүн. Майрам күндөрүндө ал жерге барууга батынбайм. Бирок сабак бүткөндөн кийин кээде кечке мал Мунисе экөөбүз ошол токойго барып серүүндөйбүз. Анда тал менен аралашып чынар да өсөт. Бул дарактардын канча кылым турганын ким билет? Чынарлардын төмөнкү бутактары кесилген, ошондуктан сөңгөктөрү жылаңач да, чокусунда гана жалбырактары коюу. Бул токойго күн батарда келген киши урап бузулган чексиз бийик күмбөздөрдүн арасында жүргөнсүп сезет. Батып бара жаткан күндүн шууласында токой каз катар тизилген сансыз тирөөчтөрдөй көрүнөт. Өзөндүн аркы жээгинде сокмо чырпыктар менен курчалган бактар бар. Аларды жалгыз аяк жолдор аралап кеткен. Ушул жалгыз аяк жолдорду көрүп туруп, булар адамды эң бир көксөгөн максаты орундала турган башка бир дүйнөгө алып барат деп эрксизден ойлойсуң. Жергиликтүү байлардын үйлөрү Хасталар тепеси тоосунун бооруна жайгашкан. Хасталар тепеси сөзмө-сөз Сыркоолор дөбөсү. Аты жаман болсо да, нагыз бактылуу, нагыз шайыр адамдардын турагы ушул жер. Биз адеп келгенибизде ушул жердеги бир түзүк үйгө тургула дешкен. Бирок баш тартууга туура келди. Анткени биз азыр быда тургандай бай эмеспиз.
Биз жөнөкөй бир үйдү жалдап алууга мажбур болдук. Биздин чакан үйүбүз да жакшы жерде. Калаанын калың жеринде, жаныбызда аянт, кофекана, дүкөндөр бар. Мисалы, бүгүн эртең менен Талдуу Токойго бара жатышкан шаардын адамдары биздин терезебиздин түбүнөн өтүштү. Азыр убакыт анча кеч болбосо да, алар кайтып келе башташты. Азыр эле бир топ офицер өтүштү. Алар ашыга басып алдынан чыккан лейтенантты токтотуп алышты. Эмнеге эрте кайттыңар? Деп сурады лейтенант. Мен дежурстводон жаңы гана бошоп, Токойго бара жаткамын. Көчөдөн мен көп көрүүчү. Мундиринин жакасын дайыма ачык коюп жүргөн улгайган семиз кол агасы жооп берди. Убара болбой, артыңа кайтсаң да болот. Кол агасы Султан империясынын майор менен капитандын ортосундагы аскер наама. Падышалык армияда штаб капитанга барабар. Бүгүн Талдуу Токойдун мааниси жок. Канча жүрүп издесек да Гүлбешекерди таппадык. Гүлбешекер роза гүлүнөн кайнатылган барене. Менимче, бул шаардын адамдары таттуу оокатты жакшы көрүшөт окшойт. Чоңунан тартып кичинесине чейинки адамдардын эки сөзүнүн бири Гүлбешекер. Мен офицерлерине таң калам. Хызыр Ильяс күнүндө сейилдикке барышып, Гүлбешекер издеп таба албадык деп таарынгандары кызык. Куду эле жаш балдардай өзү. Гүлбешекер деген сөздү көчөдө балдар менен чоң кишилердин оозунан көп уккам. Бир күнү кечинде мектептен кайтып келе жаттым эле. Алдымда жупуну кийинген бир нече жаш жигит бара жаткан. Бирөөнө бир нерсени жегин деп беришти. Ал жегиси келбеди. Чын айтам, жаңы гана тамактандым. Эч нерсени жегим келбейт. Бир жигит жолдошун далга чапкылап сурады. Эч нерсе жегиң келбейби? Балким Гүлбешекерди да жебейм деп жүрбө? Жигит дароо күлүмсүрөй түштү. Койсоңчу, Гүлбешекерге жетмек кайда? Кофекананын алдында отурган бир топ эркек ушул кофеканага суу ташып, эптеп күнүн көрүп жүргөн кедей. Бирок шайыр баланы мыскылдашканын далай жолу укканмын. Эй, Сулейман, айтчы, үйлөнүү тоюңду качан өткөрөбүз? Качан кааласаңар, ошондо өткөргүлө. Мен даярмын. Сен өтө кедейсиң да, Сулейман. Тапкан акчаң эмнеге жетмегиле? Эч нерсе эмес. Кургак нанды Гүлбешекерге малып жесем эле болгону. Бул тамашаны алар Кудайдын күнү кайталашат. Мындан 3 күн мурда коңшубуз Хафиз Курбан эфенди мени таң калтырды. Ал дарбазанын жанынан Мунисени кармап алып, ойбойна койбой бетинен өптү да. Ох, сен Гүлбешекердин дал өзү жыттанасың, деди. Көчөдө эл көп эле. Талдуу Токойдон таң тамаша аяктаган. Кулагыма кулуну Мунисенин коңгуроодой шыңгыраган күлкүсү угулду. Ал да үйгө кайтып келе жаткан экен. Мунисе тентегимди көрбөгөн 4 саат мага жылдай болуп көрүндү. 23 апрель 2 сааттан кийин Гүлбешекердин эмне экенин азыр гана билдим. Талдуу Токойдон мугалимдерге кезигип, Мунисе мени ооруп калды дептир. Алар тынчсызданышып, кайта келе жатышканда менин көңүлүмдү сурамакчы болуп келишиптир. Үйгө кирип чыккыла деп алардан көпкө сурандым. Тамашага чаптырып, мен бирөөнө, кана, эң болбогондо Гүлбешекерди таптыңарбы? Көчөдө өткөн бир топ офицер Гүлбешекерди таппай куру кайттык дегенин уктум, дедим. Менин курдашым күлүп калды. Биздин да ушундай ырахаттан куру калганыбыз сизге жакшы маалим. Эмне үчүн? Анткени сиз биз менен бирге болгон жоксуз да. Мен аялдардын өңдөрүнө элеңдей карап күлүүгө аракеттендим. Бул эмне дегениңиз? Меймандар жапырт күлүп калышты. Жаш мугалим мага таң кала карап сурады. Сиз чын эле билбейсизби? Кудай бар, билбеймин. Аңкоосуң байкуш Феридем. Гүлбешекер ал сенин атың. Сенин чырайлуу жүзүңдү көрүп, чынын эркектери сага ушундай ат коюшкан. Мен дал болгонуман кекештенип да кеттим. Кантип эле? Мениби? Демек, Гүлбешекер дегендери менби? Көчөдөгү балдардын нанга сүйкөп жейбиз дешкен Гүлбешекери мен экенмин да. Жараткан Кудай-ай. Уялганыман колум менен бетимди бастым. Көрсө бүткүл шаардын калкынын оозуна сөз болуп жүрүпмүн да. Кудай-ай, бул эмне деген маскарачылык? Жаш мугалим зордоп жатып бетимди ачты да, тамашага жооткотуп сүйлөдү. Капалана турган мындай эмне бар? Сизге калаанын бүткүл эркектери кызыгат. Мындай бакытка жеткен аял дүйнөдө аз эле болот. Бул эркек дегендер жаман калк болот экен го. Алар бул жерден да мени тынч коюшпады. Кудай-ай, элдин көзүнчө кандайча болушум керек эме? Өзүмдүн коңшуларымдын көзүнө кайсы бетим менен көрүнөм? 1 май. Мен үйдө окуучу кыздарымдын дептертерин текшерип жатканмын. Дарбаза кагылды. Төмөн жактан Муниса кыйкырды. Эжекебай, мейман келди. Чыга калсам, таш төшөлгөн короонун ичинде кара чаршап жамынган бир аял аркы терки басып туруптур. Бети жабык экен. Мен аны тааный албадым. Сиз ким болосуз, ханым эфенди? Деп чечкинсиз сурадым. Шыңкылдап күлкү чыкты. Каным мышыкча атырылып, мени курчактап калды. Байкасам Мунисе экен. Шайтан кыз белимен бекем курчактап алып, короонун ичинде айландыра баштады. Ал менин колуман, бетимен, мойнуман өпкүлөп жатат. Чаршаф кичинекей кызымды бой жеткен кыздай көрсөтөт. Ушул 2 жылдын ичинде Мунисе тез өсүп, шыңга бойлуу, келбеттүү, ойсоңдогон бийкечке айланып кетти. Ал күндөн күнгө ачылган гүлдөй кулпура баштады. Анын бою да менин боюма теңелейин деп калды. Бирок адам өз көз алдындагы өзгөрүштөрдү байкабайт эмеспи? Мунисенин ушундай кебетесинде көргөнүмдө кубанышым керек эле. Тескерисинче капаландым. Мунисе муну байкап койду.
Эмне болду сага, эжеке байым? Мен жөн эле тамаша кылдым. Балким сени капалантып койдумбу? Өзүнүн оор күнөөсүн актагансып, бечара кыз бетимди капалуу карады. Мунисе, дедим мен, сени өмүр бою кашымда кармап жүрө албайм. Өзүңдүн да чыдай албастыгыңды көрүп турамын. Азыртан эле бирөөнүн тоюна барарыңда чачыңа алтын жипти тагынганыңа кубанып жүрөсүң. Сенин келин болуп турмушка чыгарыңды, мени жалгыз таштап кетериңди билемен, кызым. Келечектеги жалгыздыкты ойлосом, жүрөгүм кысыла түшөт. Көзүмө жаш алдым. Кана кызым, бир ооз сөзүң менен мени кубантып кет, деп Мунисеге жалына турганымды көз алдыма элестетем. Бирок шайтан кыз эрден мурчуйтуп туруп, айлаганча эжеке байым, үрп-адат ушундай турбайбы, десе болобу? Демек сен мени таштап чоочун бир жигитке аял болуп кетет экенсиң да. Мунисе жооп бербей жылмайып койду. Анын жылмайганында бир сыр бар көрүнөт. Таш боор кыз азыртан баштап эле мага караганда жигитти жакшы көрөт экен. Ошондо сөзүмдү башкага бурдум. Мейли, келин болсоң болорсуң. Бирок 20 жашка жеткенче али көп бар. 20 жаш дейсиңби? Эжеке, ой, ал өтө көп эмеспи? Анда мейли, 19 же 18 болсун. Сен эмне жооп бербейсиң? Күлүп турасыңбы? Сенин мыскылдап күлгөнүң мен баарын өзүм билем дегенди билдирип турат. Чын сөзүм, сен 18 жашка чыкмайынча мен уруксаат бербеймин. Шайтан кыз каткырып күлдү. Менин ушинтип соодалашканым ага абдан жагып калган окшойт. Мен өзүм ыйлап жиберүүдөн уялып, араң турамын. Сары чачтуу адамдар дайыма алдамчы болушат. Алар адамга кайгы кападан башка эч нерсени алып келишпейт. Чи 10 май. Биздин мектепте бир бай Пашанын Надиде деген кызы окуйт. Паша Осмон империясындагы эң жогорку даражадагы граждандык жана аскер наама генерал. Жапалдаш бойлуу, тиштерин курт жеген, арык чырай, текебер кыз. Мен аны тамашалап бир нече жолу Надиде ханым эфенди деп атаган болчумун. Ошондон бери мектептегилер аны ханым эфенди дей турган болушту. Надиде Хасталар тепесиндеги эң бир кооз үйдө турат. Күн сайын ал окууга атасынын трашманкеси менен келет. Узун мурутун кочкордун мүйүзүнө окшотуп чыйраткан адъютант дайыма узатып келет. Ушул жапалдаш бойлуу бийкеч мектепке окуу үчүн эмес, сабакташ кедей кыздарына, ал түгүл, окутуучуларга да мактаныш үчүн келет го деп ойлоп калам. Ал өзүнүн курдаш кыздарын малайынан бетер жумшап алган. Мугалимдер Надиденин ар кандай кер аяктыгына чыдоону, айтканына көнүп орундатууну өздөрүнүн сыймыктуу милдетибиз деп эсептешет. Пашанын аялы кээде кызынын окутуучуларын мейманга чакырып, сый көрсөтөт. Менин бечара кызматташтарым Пашанын үйүнө мейманга барганда көргөн кызыктарын, генерал үйүнүн кооз жасалгаланганын, байлыгын, аялынын түркүн кийим-кечектерин, жеген тамактарын айтып, аябай макташат. Бул мактоо сөздөргө бирде күлкүм келсе, бирде жийиркенем. Менин оюмча, Абдурахим Пашанын үй бүлөсү, аңкоо, ишенчээк адамдардын өздөрүнүн даражалуулугу, байлыгы менен өтө таң калтыруудан ырахат тапкан орой көпкөн адамдар. Менин кызматташтарым ушул Пашанын үйүнө мени да алып бармакчы болушуп, алда нече аракет кылышкан. Алардын бул аракеттерин корсунтуу көрүп, ачууланып койгомун. Менгедей окуучу кыздардын батингесинин боолорун байлап берүүдөн, көйнөктөрүнө жуккан чаңдарды кагуудан эч качан уялбайм. Бирок текебер кичинекей ханым эфендини аябай жек көрөм. Кээде сабак учурунда аны жекирип аламын. Ага карабастан, ал менден бир кадам калбай, мага жабышып алат. Бүгүн түш ченде эшигибиздин алдына бир трашманке келип токтоду. Карасам, Абдурахим Пашанын арабасы экен. Узун муруттуу адъютант дарбазанын каалгасын ачканда бир топ баланы ээрчитип Надидеге кирейип куроого кирди. Бүт көчөнүн калкы дүрбөп, коңшу үйлөрдүн терезелеринен аялдар таңданып баш багып карап турушат. Надиде ханым өзүнүн эжеси жазган катты мага берди. Мугалим ханым, менин Паша атам, апам жана ушул катты жазган пендеңиз, бардыгыбыз сиздин бүгүн биздин үйгө мейман болуп кетүүңүздү суранабыз. Ушул барган трашманкени сиздин карамагыңызга бердик. Ошого түшүп келесиз. Мен дароо алардын максатына түшүндүм. Өздөрүнүн ашкан байлыгын, дөөлөтүн көрсөтүп, үйлөрүнө мейманга барып жүргөн мугалимдер сыяктуу менин да көзүмдү боемокчу экен. Адегенде мен ушунчалык сый көрсөткөндүгү үчүн рахмат айтып, бул кичине ханымды, адъютантты, арабаны кайтарып жибергим келди. Кайра ал оюман айнып калдым. Бул текебер аристократтарга сабак болгондой бир иш жасайын деген ой кылт эте калды. Стамбулдан мен булардан да бай, жогорку кызматтарда иштешкен далай пашаларды көргөн элем. Бирөөнүн жалган пардасын бетинен сыйрып алып, салаваттуу көрүнгөн санда жок. Эч нерсеге арзыбаган адамдарды ашкерелөө боз торгойго ашканды рахат эле. Туасадан ушундай болуп калсам майла барбы? Өзүм да жаман кыз эмесмин. Көңүлүндө арамдыгы жок карапайым адамдарды жакшы көрөмүн. Байлыгын айтып мактанган, тегибиз жакшы деп көөдөнүн көтөргөн адамдарды аяп да койбойм. 2 жылдан бери тынч, өзүм менен өзүм болуп келдим. Эми бүгүн бир аз көңүлүмдү көтөрүүгө акым бар го деп ойлодум. Бүгүн мен жөнөкөй болсо да жасанып кийиндим.
Азиз таажизден Парижден алып келип берген көк кастым ишке жарады. Надиде мени төмөндө узак күттү. Быда эле Европанын бир журналынан чачты жаңы мода менен тараган аялдын сүрөтүн кесип алган элем. Ал сүрөттү күзгүнүн четине илип коюп, бардык өнөрүмдү жумшап, ошого окшоштуруп чачымды тарана баштадым. Чачымдын таралганы ойдогудай болду. Андай болсо эмне экен? Эми бүгүн мен актрисага окшоп, ушул провинциядагы жеткен сулууларды таң калтыруунун амал айлаларын ойлоп табышым керек. Кичине ханымды астыңкы үйдө узак күттүрүп коюудагы максатым жасануу гана эмес эле. Ичинде колго илинер мүлкү жок караңгы бөлмөдө күзгүгө күлүмсүрөй караган кыздын жүзүн аныктап көрүп алгым келди. Мен күзгүдөн өзүмө бөлөк бирөөнү көрүп тургансып уяла карадым. Менин күндөлүк дептерчемди эч ким эч качан окубайт. Бардык чындыкты сүрөттөп жазсам эмнеси бар экен? Күзгүдөгү кыз мага жакшынакай көрүндү. Мен анын жүзүнө үңүлө карап, так ушундай сулуу кыз көргөндөрдү таң калтырат деп ойлодум. Мага бир бөтөн көздөр жоодурап карайт. Бул көздөр Стамбулда жүргөндөгү боз торгойдун жоодураган бейкам көзүнө окшобойт. Боз торгойдун мөлтүрөгөн көк көзү тунук нурга чагылышкан алтын кыпындарындай жымыңдап туруучу эле. Ал эми карап турган бул көздү жападан жалгыз өткөргөн далай муңдуу узак түндөрдүн изи, чарчап чалыккан, терең ойго баткан кайгылуу адамдын кейпи бар. Бул көз күлбөсө оор азапка баткан адамдыкындай чоңоюп, чүңүрөйүп кеткендей көрүнөт. Бирок ал көздө билинер-билинбес күлкүнүн жышааны боло калса, дароо кичирейип, сүйкүмдөнө түшөт да, бетине ажарлуу нур каптап кетет. Жеткен чырайлуу, назик жүз. Ушундай сүрөттү көргөндө жүрөгүң элжиреп, көзүңө жаш аласың. Кыздын бетиндеги кээ бир кемчиликтери да мени аябай куштар кылат. Текиртактагы Айшата эжемдин күйөөсү мага: "Фериде, сенин кашың өзүңдүн сүйлөгөн сөзүңө окшойт. Сөздөрүң кооз-кооз, назик башталып келет да, анан жолунан адашып кетет" деп көп айтар эле. Мен азыр өзүмдүн кашымды күзгүдөн көрүп турам. Садактай ийилип барып, самайыма жетиптир. Үстүңкү эрдим сал кыскараак болуп, кашка тиштерим болор-болбос көрүнүп турат. Мен дайыма жылмайып тургандай сезилем. Өлгөндөн кийин да күлкүңдү таштабайсың деп Реджеп эфенди бекеринен айтпаптыр. Алдыңкы үйдө Надиденин аркы терки басып такаларын каккылап турган дабышын уксам да, күзгүнүн бетинен кетким жок. Быда жибек көпөлөк, чыда гүл бешекер деп мага ат коюлганына канчалык кайгы муңга баттым, канчалык кырсыктарга дуушар болдум. Эми күзгүдөн көрүнгөн кызды апрель айынын шүйдүрүм тамчыларына бөлөнгөн кырмызы гүлүндөй созулган, кылайып аткан таң нурундай назик жүздүү бул кызды жанагы ысымдар менен атоодон уялбадым. Алда бирөө мени сыртымдан карап турган жокпу дегендей жан жагыма карандым да, бетимди күзгүгө такадым. Мен өзүмдү, өзүмдүн көзүмдү, маңдайымды, эгимди өпкүм келди. Эмнегедир жүрөгүм туйлап, нымдуу эрдим бүлкүлдөп кетти. Бул эмнеликтен? Бул күзгүнү да эркек ойлоп тапканда, анын үстүнө адам эч качан өзүнүн чачын, өзүнүн көзүн өбө албайт. Ал канчалык аракет кылса да, өзүнүн эрдин эрдине гана тийгизе алат. Ала, мен эмнени жазып жатам? Алексеже, поптун ресасын кийген адам сопуга айланып кетет деп бизге айтып калуучу эле. Балким чачын ойсоңдотуп тараган аялда ойсоке болуп кетип жүрбөсүн. Бул эмне деген сандырактык, эмне деген жараксыз. Бул да мектеп окутуучусунун кылар ишиби? Жанагы мен айткандай, 2 жыл бою кой оозунан чуу албаган кишидей момун жашагандан кийин эми бир аз көңүл ачып алууга акылуумун го деп ойлоймун. Мейман бөлмөсүндөгү аялдар жаңы үйрөнчүк актрисалардай табигый калыптарына эч жарашпаган түр көрсөткөнүн көрүп, мен өз ичимде бир аз сабыр кыла тургула, атаңарды таанытармын деп ойлоп койдум. Башка аялдардай үй ээси аялдын, анын кыздарынын этектерин өппөстөн, кадыресе амандашып, таазим кылганыма алар таң калышты. Бири-бирине үнсүз карашты. Адепсиз кийинген бир кары грек аялы муну мен бейоглудан келген губернантка бала тарбиялоочу болсо керек деп ойлоп койдум. Алтын алкактуу көз айнегин мурдунун үстүнө түшүрө тагынып, мени баштан аякалай карады. Бейоглу Стамбулдагы аристократтар кварталы. Мен өзүмдү кысылбай кармап, ээн эркин сүйлөдүм. Ошондуктан мейман бөлмөсүндөгүлөр таңданышып, апкарып калышты. Бөлмөдө үй ээсинин кооздук сезимин баяндаган бир да көрктүү буюм жок экен. Бул үй ар түрдүү кымбат баалуу буюмдарды толтура үйүп койгон кездеме дүкөнүнө окшойт. Чыкаласындагы куулук шумдугу жок. Кембагал аялдардын көзүнө чөп салуу максаты менен атай ушинтип койгон. Эркин тайманбай, сүйлөп отуруп, бөлмөдөгү аялдардын бүт көңүлүн акырындык менен бийлеп алып, алардын өздөрүн тажрыйбасыз, түшүнүгү начар меймандын абалына дуушар кылып койдум. Бул орой, мыскылдуу комедияны аткарып жатканда мунун оюн экенин сездирип койбоого тырышып, табигый калыбымды бузбоого аракеттенип, күмөн санатпадым. Алардын көрсөткөн буюмдары, айткан сөздөрү, иштеген иштери мага жакпай тургандыгын сездирдим. Өздөрүнүн наадандыктарын, эч нерсеге арзыбаган адамдар экендиктерин тереңирээк түшүнсүн деп, аябай кыжырданткым келди. Пашанын улуу кызы мага илинип турган сүрөттөрдү көрсөткөндө, мен булардын баары жаман тартылган сүрөт деп ачык айттым. Анан бир бурчтан кооз сүрөттү көрүп,
көркөм өнөрдүн ушул мейманканадагы бирден бир баалуу чыгармасын эмне үчүн көрүнбөс бурчка катып койгонсуңар деп кызынан сурадым. Кыскасын айтканда, бул үйдүн ичиндеги майда чүйдө жасалгалардын бирөө да менин көңүлүмө жаккан жок. Мен баарын сынга ала бердим. Кечки тамактын учурунда сазайларын колдоруна бердим. Жакшы жасалгаланган дасторкон үстүндө канчасынын тамагынан аш өтпөй калганын ким билет? Канча мейман бычак менен вилканы кармоонун жөнүн билбей апкарышканын, канчасынын таттуу тамакты идиштен кантип алып жешти билишпей, ооздорун ачып калышканын ким билет? Бүгүн мен ушундагы адамдардын баарынан өч алдым. Менин кооз, ишенимдүү кыймылыма айран таң калып, аялдар улам мени алдыртадан карап коюшат. Мен да анда-санда айланама көз чаптырып коем. Мен карай калганда алардын вилка кармаган колдору калтырап, оозундагы тамакты жута албай апкарып калышат. Айрыкча Бейоглудан келген грек аял аябай маскара болду. Ал өзүн ушул маданиятсыз аялдардан алдаганча маданияттуумун деп эсептесе керек. Французча бир кызык сүйлөп аларга мактанып отурду. Менин мугалим экендигимди билип, грек аялы мени менен билим сынашмакчы болду. Мен анын атасын тааныттым. Менден оп-оңой кутулмакчы болуп, мен түрк тилин жакшы билбейм, деп шылтоо айтты. Ал эч нерсе эмес, мадемуазель, французча сүйлөшөбүз, дедим. Грек аял французча сүйлөшүп көрмөкчү болду эле, мен аны мазактай баштадым. Кыскасы башталгыч мектептин кичинекей мугалими көздөн кайын болду. Мен кайтадан да Дамдессе пансионундагы эң эле чечен мугалим аялдарды далай кан какшаткан тилдүү, заардуу, өткүр, катаал боз торгойго айланып кеттим. Гувернантка экөөбүз жүрүш-туруш эрежелери жөнүндө сөз талаштык. Байкуш аял француз тилин чала билет экен. Ал башкача жол менен мени талкаламакчы болду. Мен эмнеси болсо да ак сөөк даражалуу адамдардын арасында болуп, баарын өз көзүм менен көргөнмүн, деди. Мен ага мыскылдай карап күлүп, мындай дедим. Анчейин жөн эле барып кеткендин өзү аздык кылат. Адам ошол коомдун арасында табигый турмуш менен жашашы керек. Мен бул жолу сыпайыгерчиликти мындай коюп катуу айттым. Байкуш аялдын өңү кубарып, кетүүгө ашыкты. Пашанын кичинекей балдарынын бирөөнө сабак бермей келем деген шылтоо менен чыгып кетти. Үй ээсинин аялы, анын кыздары маңыроо козунун кейпин кийип, момпой отурушат. Тирүү жандарды теңине албаган текебердиктерин жаап жашырган пардасынын бети ачылып калды. Аялдар өздөрүнүн кадыресе кейпине келе түштү. Чынын айтканда, булар анчалык деле жаман кишилер эмес эле. Мына ушундан кийин мен да өз даражасын түшүнгөн, даражасынын анчалык маанилүү эместигин билген мугалимдин абалында боло калдым. Ханым эфенди менен жаш бийкештер мени тез-тез келип туруңуз деп чын жүрөктөн сурашты. Мен аларга жооп бердим. Тез-тез болбосо да, кээде келип тынчыңыздарды алармын. Тез келе берсем, эл мени ушул үйдөн бир нерсени үмүт этип жүргөн экен деп ойлоп калар. Ханым эфенди тегимди сураштырып, ачык айрым сүйлөшө баштады. Мен кийинки кездерде кедейленген бир атактуу адамдын кызымын деп жооп бердим. Ханым, кызым, деди кожоюн аял толкунданып, сиз ашкан сулуу экенсиз. Ушунча касиетиңиз да бар. Сиз абзал үй бүлөнүн келини болууга татыктуусуз. Болсо болор, ханым эфенди. Мага үйлөнгүсү келип жүргөн адам да бар. Бирок мен өз эмгегим менен өз алдымча күн көрүүнү каалаймын. Мунун эч кандай уятчылыгы жок да. Эгер сизди бир жакшы үй бүлө кыз кылып, асырап алгысы келсе, эмне дээр элеңиз? Албетте, мага көрсөткөн бул урматыңыз үчүн рахмат айтамын. Бирок бирөөгө кыз болууга макул болбос элем. Булардын мени атайлап чакыргандыгынын максатын кийин түшүндүм. Алар мени жөн эле байлыктарын көрсөтүп мактанууга, дүнүйө мүлкүнө мени кызыктыруу үчүн гана чакырышпаптыр. Пашанын улуу кызы мага өздөрүнүн бак чарбасын көрсөткүсү келди. Пашанын багы мейманканадан эч айырмасы жок экен. Мында түркүн гүлдөр, дарактар, чөптөр, бадалдар бар. Ар кадам жерде гүл салган карапалар турат. Кол менен тиккен чакан токойдун ичинде жаш палаталардын арасында. Бүгүн көргөн билгендерим түшүнүктүү болсун үчүн 2 жума мурда болуп өткөн бир окуяны айтайын. Кыздар эс алып жүрүүчү мектеп багынын жанында бир зор жүзүм багы бар. Тосмону балдар бузуп таштагандан кийин бак менен жүзүм талаасы кошулуп калды. Бул жүзүм талаасында баштарын кызыл жуулук менен бууган бир нече кедей иштеп жүрүшкөн. Бечаралардын кыйналып, маңдайларынан тер агып, кетме менен жер казып жатканын танапес кезинде байкап турам. Ошол күнү алиги бечаралар менен бирге жер казып жүргөн бир жаш жумушчуга көңүлүм бурулду. Анын кийими жанындагы шериктерине окшойт. Бирок жаш жигиттин тышкы көрүнүшү, өңү түсү башкалардан бөлөкчө айырмаланып турат. Күнгө күйгөн куп-куу бетинен кандайдыр бир адамгерчилик сезилип, көзү оттой жайнайт. Асыресе аялдын колундай назик, асемдүү кичинекей колдору мени таң калтырды. Башкаларга караганда жаш болгондуктан жигиттин жанына жакын баруудан уялдым. Жаш жигит өзү мага келип, аябай суусап турганын айтып, окуучу кыздардын бирөөнө суу алдырып берсеңиз деген өтүнүштү айтты. Корозду көрсө сопусунуп качып турган аялдарды өтө жек көрөм. Мен жаш жигиттен уялбай, кантсе да мугалима эмесминби, мындай дедим. Жарайт, уулум, бир аз күтө тур, мен өзүм алып келейин. Өз ичимен, кедейленип калган бир дөөлөттүү адамдын уулу болсо керек деп ойлоп койдум. Жаш жумушчу уялчаак да,
ошону менен бирге өткөр да экен. Мени менен сүйлөшүп жатып уялганынан мококтоно түшөт. Бирок кайдагы укмуш суроолорду берет. Бул жерде турмуш кымбат эмеспи? Кыш кыйын болбойбу? Чыда алма. Алмурут көппү? Жаш жигит башка жактан жаңы келдим деди. Жаш жигит суу жутуп жатканда мен күлүмсүрөп, байкуш келе соо чалыш болсо керек, деп ойлодум. Пашанын багында карагайлуу токойду келестетимиш болгон дарактарын аралап жүргөндө талиги жигит жаш кедей жигитти көргөндүгүмө мен аябай таң калдым. Бул жолу ал таптакыр башкача көрүндү. Бул капитан чининдеги штаб офицери экен. Анын бүткөн бою, кылычы, ордендери, жакасы, тиштери, кала берсе, боюп алган чачына чейин жаркылдап турат. Куду сүрөткө түшүп жаткан кишидей эки карагайдын ортосунда чалкай түшүп турган экен. Буттарына кийген кетирлери бири-бирине жабышып калгандай. Офицердин ичке муруту бар, саал гана ачылган эриндеринен аппак тиштери көрүнүп турат. Жайнаган көзү адамды тике карайт. Жаш офицер ак мээлей кийген колу менен кылычын кынынан шарт сууруп алып, «Смирно!» деп команданы бере тургансып турат. Бирок мында бул офицердин өзүнө «Смирно» командасын берип, какайтып тургузуп койгонун түшүнө калдым. Нериме ханым таң калмыш болуп, «Эй, Ихсан, сен бул жерде белең? Сен бул жерге кайдан келе калдың?» деп сурады. Пашанын улуу кызы арескелдигин билдирип койду. Анын үнүнөн, «Тоо, уялбай калп айтып турганыбызды карасаң» дегенди байкоого болор эле. Демек, опералык декорациялардын айлана чөйрөсүндө күлкүлүү комедияны ойноого туура келди. Эмне үчүн? Анысын кийинчерээк билемин. Азырынча эч нерсени көрбөгөндөй, билбегендей чыйрак туруум керек. Менимче, генералдын үй бүлөсүндө ар кандай капыс иштерди жасаганды жакшы көрүшөт окшойт. Бирок мен бүгүн да өзүмдүн күжүрмөн калыбымдамын. Эч кандай көз боемочулукка алдырбайм. Алар мени уялып качып кетет деп ойлошкон окшойт. Мен көрмөксөм билмексем болдум. Нериме мага кайрылып, «Фериде ханым эфенди, сиз да биз сыяктуу Стамбулда туулган болсоңуз керек. Мен сизге өзүмдүн тууганымды, бир эненин сүтүн эмген бир тууганым Ихсанды тааныштырып койсом, жаман көрүп жүрбөңүз» деди. Эмнеге жаман көрөйүн? Кайта кубанбаймынбы? Деп тартынбай айттым да, кыздын андан ары сүйлөшүнө мүмкүндүк бербей, жигит менен өзүм тааныша баштадым. Эл агартуу армиясынын эң кенже офицерлеринин бири Фериде Низаметтин. Жаш капитан өзүнүн кайраттуу камыравастыгын узакка сактай албады. Ушунусу үчүн аны айыптоого болобу? Мектептин кичинекей мугалими аз эле күн мурда өзү сүйлөшкөн жөнөкөй жумушчу менен көрүшүп турат. Бүгүн анын алдында күндөй жаркыраган, жомоктордо айтылган принцтей сулуу офицер турат. Мугалим аны көргөндө таң калып, эстен танган жок. Бул кандай укмуш? Тескерисинче, офицер шашып калды. Бизге пансиондо бардык илимдердин негизи катарында бир нече жылдар бою үйрөткөн саламдашуунун жол жоболорун бул жигит начар билсе керек. Ал аскерче саламдашуу максаты менен көтөргөн колун ошол бойдон төмөн түшүрбөй туруп калды. Мени менен кол кармашып, таанышайын деп, Ихсанбей колун суна бергенде, кийилүү мээлейин көрүп, колун кайра шарт тартып алды. Байкуштун колундагы мээлей кызыл чокко айланып кетти го деп ичимен ойлоп калдым. Мен жигит менен 5 мүнөттөй сүйлөшүп турдум. Жөнөкөй жумушчудай кийинип келип, менден суу сураганы эсине түшсө керек. Жигит мени тике карай албай, уялып көзүн тескери бурду. Бирок мен аны мындан мурда көрбөгөн кишидей, биринчи ирет сүйлөшүп жаткан сыяктанып түр бердим. Бир аздан кийин Нериме ханым экөөбүз үйгө кайтып келдик. Пашанын кызы менден, «Сиз албетте Ихсанды тааныган чыгарсыз, Фериде ханым?» деп сурады. «О, кеп бар экен. Демек, мектеп багындагы окуяны бул кыз билет экен да?» «Ооба» дедим, жөн гана тааныдым. Мунун эмне экендигин өзүңүз түшүнүп тургандырсыз. Мен сизге эмне экендигин түшүндүрүп коеюн. Ханым эфенди, Исхан өзүнүн жолдоштору менен мелдешиптир. Жаштыкта, айлаганча, ханым эфенди. Боло бере турган иш. Мен чыдап тура албай, бул кайсы максат менен, ханым эфенди, дедим. Нериме ханым кызарып кетти да, уялганын билдирбөөгө тырышып, күлгөн болду. «Ханым эфенди, сиз мектептен келе жатканда кээ бир офицерлер алдыңыздан чыгат экен. Алар сизди абдан сулуу экен деп айтышты. Биз стамбулдук болгон соң арине, ушул жердин калкына окшоп, жанагындай сөздөргө таарынбайбыз да. Ушундай эмеспи, чүрөгүм? Мен бул мугалим менен сүйлөшүүнүн жолун сөзсүз табамын», деп Исхан жолдоштору менен мелдешиптир. Ал уялбастан бир жумушчунун жаман кийимин кийип алып, жолдошторунан мелдешти утуп алыптыр. Кызык болгон экен да, ыраспы? Мен жооп бергеним жок. Айткан сөздөрү мага жаман таасир тийгизгенин байкуш Нериме ханым түшүнүп турду. Бүгүнкү комедиянын акыркы көрүнүшү кайтада жогору жакта мейман бөлмөсүндө өттү. Менин Исхан бей менен таанышканымды биирдегилер бизден мурда угушуптур. Муну мен ушул жерде отургандардын жүздөрүнөн байкадым. Кожоюн аялдын жашыруун ишараты боюнча меймандардын бардыгы үйдөн чыгып кетишти. Бөлмөдө кожоюн аялдан башка Нериме ханым экөөбүз калдык. Ханым эфенди бир аз олку-солку болуп турду да минтип сурады. «Ихсан сизге жактыбы, кызым? Жаман жигит көрүнбөйт, ханым эфенди. Анын өңү түсү да жакшы», деп сөзүн улады. «Нары билимдүү, азыр анын кызматын жогорулатып, Бейрут шаарына жиберип жатат. Абдан жакшы болгон экен», дедим мен. Чынында келишкен сулуу жигит экен.
сиз айткандай билими да жакшы болсо керек. Энеси менен кызы менин сөзүмө же сүйүнөрүн, же таңыркарын билбей, бирин-бири карашты. Каным эфенди кыткылыктай баштады. Кудай жалгасын сени, кызым, менин мээнетимди жеңилдеттиң. Мен Исхандын эмчек энесимин. Аны өз баламдай көрүп, бөпөлөп өстүрдүм. Кызым Фериде ханым жаш кыздар менен ачык сүйлөшө албайт экенсиң. Кудайга шүгүр, сиз акылдуу, оор басырыктуу кыз экенсиз. Бардык нерсе Алланын жазуусу менен болот. Сизде Ихсандын зайыбы болсо деймин. Сиз ага абдан жагып калыпсыз. Эгер Кудай кааласа, силер абдан бактылуу болосуңар. Ихсанды бир айга отпускага чыгарып алып, тоюңарды ушул жерде өткөрөбүз. Кандай дейсиз? Андан кийин экөөңөр Бейрутка бирге кетесиңер. Айланайын апа, деп энесине кайрылды. Ихсанга баарын өзүң айтчы. Мен айта албайм ага. Фериде ханым көнбөйт деп, анын оюнда жок эле. Эми ал байкуштун айласы эмне болот? Эркектер өздөрүнө өздөрү корстон болуп кекирейип жүрө беришет. Аял дегендердин да терин кыялга баткан жүрөктөрү бар экенин эч бир эркек ойлоп койбойт. Пашанын арабасы мени үйгө жеткирип койгондо, Муниса коңшулардыкында отуруптур. Бөлмөнүн ичи күүгүм экен. Тамдын боорунда илинип турган күзгү айдын күүгүм шууласына окшойт. Кийимимди чечинүүдө мурда өзүмдү күзгүдөн карадым. Күзгүдөн өзүмдү араң тааныдым. Үстүмдөгү жашыл костюмум этектери чубалжыган узун ак жибек көйнөктөй көрүнүп кетти. Шуула менен көлөкөнүн чагылышы кандай кулпурат. Мен колум менен бетимди бастым. Ушул мезгилде бөлмөгө Муниса чуркап кирип келди. «Эжеке байым», деп кыйкырып жиберди ал. Жадам сурагандай мен ага колумду сундум. Мунисе деп айтмакчы болгонумда, жек көргөн кас душманымдын ысмы оозуман кантип чыгып кеткенин байкабай калдым. 6 май. Мен эл оозуна кирип, колукту атка кондум. Кечеги комедиядан кийин эсимде жия элегимде бүгүн дагы бир окуяга дуушар болдум. Бирок кечегиге караганда бүгүнкү окуя 1000 мертебе күлкүлүү, 1000 мертебе жийиркеничтүү болду. Окуяны болгонундай баяндап берейин. Окуя биздин төмөнкү мейман бөлмөсүндө өттү. Күтүлбөгөн жерден Хафиз Курбан эфендинин аялы кирип келди. Ал майрам күндөрүндө гана кийүүчү чаршафын чүңкөнүп алган. Мойнуна бир нече катар алтын шуру тагынган. Аялдын кейпи адамды таң калтыргандай. Байкасам көзү ыйлаган сыяктуу. Сүйлөшө баштадык. Мен: «Сизди бир жерге мейманга чакырышкан го. Мейманга барганы турасызбы?» дедим. Ал: «Жок сиңдим, сизге айтайын деп келдим», деди. Мен: «Сиз бүгүн жасанып кийинип алыпсыз. Атайын мен үчүн ушундай кийиндиңизби?» дедим. Ал: «Ооба сиңдим, сиз үчүн», деди. Мен токтоно албай тамашалай баштадым. «Балким, сиз мага жуучу болуп келгендирсиз». Коңшу аялдын жайдары көзүнүн таңыркаганы байкала калды. «Сиз кайдан билдиңиз?» Мен шашып калдым. «Кантип дейсизби? Сиз мага жуучу болуп келдиңизби?» Коңшу аял оор үшкүрүп койду. «Ооба сиңдим. Кимге алып бермекчисиз?» «Өзүмдүн күйөөмө», деди аял кадыресе сүйлөшүп жаткандай. Куулук шумдугу жок бул аялдын эч бир сыр билдирбей айтып турган тамаша сөздөрү мага аябай жакты. Мен боорум катканча күлүп жатсам, коңшу мостоюп турат. Кайта анын көзүнөн жашы кылгырат. Ал: «Айланайын сиңдим, менин эфендим сизди жакшы көрүп калыптыр. Мени менен ажырашып, сизге үйлөнөмүн дейт». Мен ага: «Эмнеси бар, кызды алсаң ал, бирок мени таштаба. Мен силердин тамагыңарды бышырып, үй ичиңерге карайм», деп жалындым. «Айланайын сиңдим, мени ая. Сизди таштаганда мага үйлөнөрүнө Курбан эфендинин көзү жетет бекен?» Аял тандынып калды. «Албетте ишеними күчтүү», деди аял ак пейили менен. «Мен ал кызды 50 сом алтын акчага сатып алууга да даярмын», дейт. Менин абзал коңшум, капа болбой эле коюңуз. Эч качан анын оюндагыдай болбойт», дедим. Бечара аял Кудайга ишарат кылды. Ушуну менен көшөгө жабылды. 15 май. Бүгүн кечинде сабактан кийин директор ханым мени өзүнүн кабинетине чакырып алды. Анын кабагы бүркөө болуп отурганын байкадым. «Фериде ханым, кызым», деди ал. «Сиздин оор басырыктуу, ынтамын өзүңүз мага абдан жагат. Бирок сизде бир кемчилик бар. Сиз ушул күнгө чейин Стамбулда жүргөндөй ойлойсуз. Сулуулук башка түшкөн кырсык деген сөз бар, кызым. Акыйкат сөз. Сиз сулуусуз, жашсыз, жалгызсыз. Ошондуктан сактанып жүрүңүз. Бирок сиздин кээде өтө байкабастык кылган кездериңиз да болгон. Капа болбоңуз, кызым. Мен муну оор кылмыш деп айтып отурган жерим жок. Бул анчейин эле байкабастык. Биздин калабыз анчалык деле алыска элет эмес. Бул жердин аялдары бир топ жакшы кийинишет. Мен өзүбүздүн мугалимдерди да айтып жатам. Башкалар үчүн тайгы нерсе болгон сиздин өзгөчөлүктөрүңүз адамдын көңүлүн бурат. Иштин чынын айтсам, сиздин жалындуу жаштыгыңыз, сулуулугуңуз кездешкен эркекти кайрылып кароого мажбур кылат. Калаада ушак жүрө баштаптыр. Мен ушул жерде эч нерсени билбегендей момпоюп отурсам да, баарынан кабардармын. Бул калаада казармадагы офицерлер менен кофеканадагы сатуучулардан баштап, мектептеги жогорку класстын окуучуларына чейин сизди тааныбаган, сизди сөз кылбаган бир эркек жок. Сиз бул аңгемени эмне үчүн козгоп отурасыз деп сурасаңыз, ага да жооп берем.
Мунун эки себеби бар. Биринчиден, сиз жакшы кыз болгонуңуз менен али тажрыйбаңыз жок. Биз адамдардын жакшы жаманын ажыратып билер жашка келип калдык. Ошондуктан мен сизге бир четинен эне, бир четинен эже болгум келет. Экинчиден, мектебибиздин кадыр баркы бар эмеспи, кызым? Ушундай эмеспи? Директор ханым менин жүзүмө карабай, сөзүн уланта берди. Мектеп да мечитке окшогон касиеттүү ыйык жай. Биздин эң биринчи милдетибиз ушак айыңдан, жалаадан, дагы башка булганыч нерселерден мектепти сактоо болуп саналат. Ушундай эмеспи, кызым? Ошондой болсо да, жаман ушак айыңдарды биздин мектепте да айтып жүрүшөт. Күн сайын кечкисин сабак бүткөндөн кийин кыздарын, карындаштарын тосуп алганы, алардын аталарынын, агаларынын көп келе баштаганын байкадыңыз бекен? Мүмкүн, сиз аларды байкабай жүргөндүрсүз. Бирок мага баары белгилүү. Алар кыздарын, же болбосо карындаштарын алып кетүү үчүн эмес, сизди көрүү үчүн келип жүрүшөт. Бир күнү сиз бир кедей окуучу кыздын чачын өрүп, кичине лента тагып бериптирсиз. Муну калаага ким таратып жибергенин билбейм. Айтор, бир куучирен лейтенант алиги кызды көчөдөн тосуп алып, колуна акча берет да, лентасын алып коет. Ошол лейтенант лентаны мундиринин төшүнө тагып алып, эми мени генералиссимус деп атоого тийишсиңер. Бул орденди мен Гүлбешекердин өзүнөн алдым, деп жолдошторуна мактанып жүрүптүр. Кечээ дарбаза күзөтчүсү Мехмет ага дагы бир жаңылыкты мага айтты. Мурдагы түнү бир топ эркек алагүй болуп келе жатышкан экен. Алар биздин мектептин эшигинин жанына токтоптур. Бирөө мындай деп айтыптыр: мына бул дубалдагы кара ташка Гүлбешекердин колунун тийгенин көргөнмүн. Кана эмесе ал анын насиби менен ушуну ыйык таш деп атап коелук. Көрдүңбү кызым, ушунун бардыгы өзүңүз үчүн да, мектеп үчүн да жакпай турган иш. Бул гана эмес, жакында сиз Абдырахим Пашанын үйүнө барган кезиңизде капитан Ихсан бей менен сүйлөшүпсүз. Эгер сиз Пашанын аялынын сунушун кабыл алган болсоңуз, эч кандай айыбы болмок эмес эле. Бирок жаш жигит менен сүйлөшкөндөн кийин өзүңүзгө ыңгайлуу күйөөдөн баш тартканыңыз бүткүл кала калкынын көңүлүн буруптур. Гүлбешекер Ихсан бейди жактырбагандан кийин сүйгөн башка жигити бар деген ушактар башталды. Мен кыймылсыз отуруп сөзүн гана уга бердим. Адегенде директор ханым мени каршы сөз айтат го деп чоочула отурган эле. Эми мен лыпым сөз айтпай отуруп алганыма тынчсызданып: буга сиз эмне дейсиз, Фериде ханым? Деп сурады. Мен акырын үшкүрдүм да, ойго батып, жай гана сүйлөдүм. Сиздин айткандарыңыздын баары туура, директор ханым. Мына ушулардын баарын өзүм да сезип жүргөн элем. Бул бактылуу калааны таштап кетүү мага аянычтуу. Айлаганча бир себеп таап, мени башка жерге которуштурууну сурап, министерствого кат жазыңыз. Катта чыныгы себепти көрсөтпөй, башка бир шылтоо таап жазсаңыз, сиз мага чоң адамгерчилик, мээримдүүлүк иштеген болор элеңиз. Мени тажрыйбасыз, шалаакы, маданиятсыз, кер аяк деңиз. Айтор, ойго келгениңиздин баарын жаза бериңиз. Мен ага таарынбайм. Бирок бүткүл калаада ушак болуп жүргөн мугалимдин бизге кереги жок деп жаза көрбөңүз. Директор ханым үнсүз ойлонуп калды. Көз жашымды көрсөтпөөгө тырышып, терезеге карай бурулдум да, кечки көк мейкен асмандын шууласында көк тумандай мунарыктаган тоону карап турам. Боз торгой ушул тоону карап турганда кайтадан бейтааныш жердин жити келип тургандай сезилди. Бейтааныш жердин жити, туулуп өскөн жеринен алыста жүрүп өмүр сүрбөгөн адамдар үчүн бул маанисиз бир сөз да. Бөтөн жердин алыска созулуп, ичке тасмадай чубалжып, адамды кайгы муңга батырган узак жол көз алдыма элестеди. Дыйкандын арабасынын кычыраган кайгылуу дабышы, коңгуроолордун мукамдуу үнү кулагыма угулуп турду. Кудай, конуштан конуш өзгөртүп, бир жерден экинчи жерге көчө берүүдөн качан кутулар экенмин? Эмне себептен, эмне максат менен көчө берүүчү болдум? 5-июнь. Балким бакма чымчыктарым мени каргап жаткан чыгар. Ушул узак каникул айларында мен сыяктуу чымчыктарым да капаста отурушат. Директор ханым сентябрга чейин башка жерге которулам деп ойлоп да койбу деди. Азыр мени эл биротоло унутса экен деп көчөгө чыгууну да койдум. Коңшуларым да мага келишкенин коюшту. Балким калаада айтылып жүргөн ушак айыңдан чоочулашат окшойт. Та эжеме окшоп кеткен бир коңшу кемпир менен анда-санда сүйлөшүп калам. Өзгөчө үнү та эжемдикине окшойт. Кечээ сүйлөшүп отурганда мен мындай деп өтүндүм: кымбаттуу ханым эфенди, мени кожаным дебей жөн эле Фериде деп атаңыз. Эгер мүмкүн болсо. Аял бир аз аң-таң болуп калды да өтүнүчүмдү кабыл алды. Эми бул аял менен сүйлөшүп отурганда көзүмдү жума койсом, коз ятагындагы багыбыздын ичинде жүргөндөй боломун. Кайдагы бир дөпүрөс сөздөрдү жазып отурамын. Балким нерв оорусу менен ооруп калдымбы? Менде кандайдыр бир ишенбестик пайда болуп, ороз келбей мазаланам. Мен мурдагыдай эле шыңкылдап күлөмүн. Муниса экөөбүз көчөдөгү балдардай алышып ойнойбуз. Бала чактагы адатымды койбой катуу ышкырып жиберип, чымчыктарды чочутамын. Бирок ошого карабастан куулжуган жүрөгүм басылбайт, көкүрөктүн арман чери жазылбайт. Ушулчы калаасына пароходко түшүп келе жаткан түнү уктай албай койгон элем. Деңиз капкара болуп турган. Палубада бир жүргүнчү менин тынчы кеткен жүрөгүм сенде го жаным, сенде го, деп муңдуу добуш менен ырдаган болчу. Бул ырды мен дароо эле унутуп койгон элем.
арадан далай айлар өттү. Бирок багыбызда алгачкы гүлдөр ачыла баштаган апрель күнүнүн биринде алиги ырды өз обону менен ырдап жиберсем болобу? Адамдын сыры деген түшүнүксүз табышмак экен го. Бул ырды анын обонун кантип эсиме түшүрө койдум экен? Мен бул ырды өмүрүмдө бир гана ирет уккан элем да. Азыр мен эмне гана иш кылбайын? Чымчыктарыма жем беремби? Деңизди сонуңкурап карап турамбы айтор? Ушул ырды кыңылдап ырдай берем. Кече-кечинде ушул ырдын акыркы саптарын менин тынчы кеткен жүрөгүм сенде го деп кайталап айтып, эч бир себепсиз эле күтүлбөгөн жерден ыйлап жибердим. Жанагы ырдын обонунда да, сөздөрүндө да кайгы муңдун изи болсочу. Жанагы мен айткандай, нерв оорусуна чалдыгып калган окшойм. Эми бул ырды эч качан ырдабасмын. 20-июнь. Мектептен Азиме деген дос кызым бар. Ал 25-тердеги өңдүү түстүү шайыр кыз. Сүйлөгөнү өтө сүйкүмдүү. Күн сайын кечинде мейманга чакырып турушат. Биздин мугалимдерибиз Назимени анчалык жактырышпайт. Назиме жөнүндө мен да ушак айыңдарды уккан элем. Менин оюмча, анын элден артык жасанып кийингенин аялдар жактырбайт окшойт. А балким, аны көрө албай жүрүшкөндүр. Анысын билбейм. Назименин сүйлөшүп жүргөн бир аскер капитан жигити бар. Өтө жакшы жигит болсо керек. Бирок жигиттин ата-энеси бул кызга үйлөнүүгө макулдук беришпептир. Ошол себептүү жигит сүйгөн кызы менен жашыруун жолугуп жүргөн экен. Назиме муну оозуңан чыгарба деп өзү мага айтып берген. Кечээ үйүмдө зеригип отурганымда Назиме келип калды. Фериде жаным, мен сизди атай чакырып келдим, деди ал. Феридундун жеңеси мени оюн зоокко чакырган эле. Өздөрүнүн тыштагы үйүндө өткөрөт экен. Сизди тааныбайт экен. Ошондо да салам айтты. Сизди ээрчите кел деген эле. Уят эмеспи? Дедим таң калып. Бейтааныш адамдардыкына кантип барам? Назиме кабагын бүркөп, мени тигиле карап калды. Менин сүйгөн жигитимдин жеңеси сага бейтааныш болмок беле? Сени өз жигитим менен тааныштырып коеюн деген элем. Кудай бар, сен барбасаң мен да барбайм. Мен ар кандай шылтоо таап, макул болбой койдум. Менин чындыкка жатпаган негизсиз шылтоолорума Назиме ишенбеди. Мен жогоруда айткандай, Назиме адамдын ичи бооруна кирип, кимди болсо да көндүрө турган кыз. Ал кайта жалынып, эркиме койбогондон кийин акыры макул болдум. Бирок анын бир сөзүнө күмөн санап калдым. Мен Мунисени кийиндирип жатсам, Назиме кабагын чытып, жактырбагансып, кызыңды да ала барасыңбы? Деп сурап калды. Албетте. Аны кантип жалгыз таштап кетейин? Сен анын барганын каалабайсыңбы? Жок, каршы эмесмин. Кайта барганы жакшы. Сен аны кээде үйгө калтырып кетчү элең го. Мен ошол себептен. Бирок мен аны күнү бою жалгыз калтырган эмесмин. Мен аркы беркини анча түшүнбөгөн аңкоо кыз эмес элем. 2 жылдын ичинде көп нерсени угуп, көп нерсени көрдүм. Бирок мен бул күнкүдөй жаңылыштык кетирген эместирмин. Назименин айткан сөзүн кандайча этибарга албай калганыма өзүм таң калам. Балким үйдө зарыгып отургандан кийин таза абага чыккым келгени мени акылдан адаштыргандыр. Кичинекей трашманкеге түшүп, өзөндүн аркы маңдайына өттүк да, калың бактын арасындагы жалгыз аяк жол менен бара жаттык. Жолдо бир короо кой суу ичип жаткан экен. Бир картаң койчо кудуктан чакалап суу алып, таш аштоого куюп жатат. Жабыраган улактар ичке узун буттарын тарбаңдатып, аштоого моюнун созушат. Улактарды көргөндө Мунисе экөөбүз мазлумду эстеп, арабадан секирип түштүк да, бир улакты кармап алып, узун кулактарынан суу тамчылап турган тумшугунан өпкүлөдүк. Койчудан ушул улагын сатып алсамбы деген ойго түштүм. Бирок жакында башка жерге көчмөкчү болуп жаткандан кийин улактын эмне кереги бар деп айнып калдым. Ансыз деле кайгы капабыз. Убарачылыгыбыз аз бекен. Дагы бир балени башка үйүп эмне кылабыз? Жарым сааттан кийин айланасы жашыл өсүмдүктөр менен курчалган бир эски үйдүн жанына токтодук. Көз жеткен жердин баарында жүзүм. Же эң сонун экен. Бирок эч ким көрүнбөйт. Феридун бейдин жеңеси улгайган семиз аял экен. Мен көргөндө эле ал аялды жактырбадым. Ушунча жашка келген аялдын аябай жасанып, кийиниши түк жарашпайт экен. Чачын күрөң боек менен боеп, кашына сурма сүртүп, бетин аябай боеп алыптыр. Кыскасы, кебетесине карасаң жүрөгүң айланат. Бул аял бизди үстүңкү кабаттагы бөлмөгө алып чыкты да, менин башыман чаршафты алып, ыгы жок корчоюп бетимен өптү. Кадырлап келгендигиңиз үчүн чоң кубанычтуумун. Алтын кызым, гүлбешекер, сен турбайсыңбы? Кандай сонун гүлбешекер. Айтса айткандай, эрип оозго салгандай таттуу экенсиң. Жүрөгүмдү элжиретип жибердиң го, деп безеленди. Мен аябай уялып кеттим. Бирок өзүмдү өзүм колго алып, сыр билдирбей туруум керек. Эмне айтып турганын өзү да билбеген адепсиз адамдар болот эмеспи? Кыязы Феридун бейдин жеңеси ошондойлордун бири болуу керек. Мунисе экөөбүздү бөлмөдө жалгыз калтырып, көпкө чейин жок болуп кетишти. Күн батты. Үйдө курчаган дарактардын жашыл жалбырактарынын арасынан түшкөн кечки кызгылт шуула аз-аздан өчүп бара жатат. Мен көңүл ачкым келип, Мунисе менен тамашалаштым. Бирок жүрөгүм кандайдыр бир жашыруун коркунучту сезип тургансыйт. Эми чоочулай баштадым. Баг ичинен эркектер менен аялдардын кобураган үндөрү,
шаңкылдаган күлкүлөрү, кыл-кыяктын күүгө келтирилип жаткан кылдарынын дабышы угулду. Терезеден карасам, калың бутактан эч нерсе көрүнбөйт. Бир мезгилде тепкичтен бирөөнүн дабышы угулду. Эшик ачылды. Чоң чырак кармап үй ээси кирди. Кызым, алтыным, сени караңгы бөлмөгө атай калтырып кеттим. Күн батарда биздин багыбыздын ичи өтө кулпурат. Анын кызыгына батып гана албайсың. Аял чырактын белигин оңдоп коюп, айлуу түндөрдө бул бактын куду бейишке окшоп кетерин айта баштады. Ушул учурда бөлмөгө Назиме кирди. Офицерче кийинген эки адамдын эшиктин сыртында турганын көрүп калдым. Жылаң баш отурган элем. Кетенчиктей түшүп, башымды эки колум менен баса калмакчы болдум. Назиме күлүп калды. Фериде, сен өзүң кышта кызы болуп кеткенсиң го. Менин жигитимен кайда качып кетмегилең. Кой, уят болот. Колуңду башыңан ал. Дос кызымдын айтканы туура. Менин уялышыма эч себеп жок эле. Офицерлер олдоксон басышып, үйгө киришти. Назиме бирөөнү тааныштыра баштады. Феридун бей, менин күйөө жигитим. Фериде ханым менин курдашым. Менин эң жакшы көргөн бул эки адамымдын ысымдарынын бири-бирине уйкаш болгонуна аябай кубанычтамын. Назименин бул тамаша сөзүнө жаш офицер оозун аңырдай ачып күлүмсүрөдү. Мен кичинекей кезимде чоң энем элде жок бир ширеңке сатып бергени ал эсимде. Ширеңкенин бетинде муруту чыйратылган, ийиндери көтөрүңкү, тармал чачынын бир жагы көзүнө түшкөн бир базарчы сулуу жигиттин сүрөтү бар эле. Феридун бей мага ошол ширеңкенин кабыгындагы сүрөттүн куду эле өзүндөй болуп көрүндү. Ал өзүнүн катуу алаканы менен менин колумду кысып, силкип, мындай деди. Ханым эфенди, биз сизге өтө ыраазыбыз. Дос пейилибиз менен алкыш айтабыз. Сиз бизди шаттандырдыңыз. Анан артында турган офицерди мага тааныштырды. Сиздин уруксатыңыз боюнча өзүмдүн эң жакшы досум менен тааныштырып коеюн. Менин маркабыттуу майор Бурханеттин бей. Бул адам жөнөкөй майорлордон эмес. Атактуу Салакзаденин кенже тукумдарынан. Атактуу Салакзаденин кенже тукуму 45тен ашып кеткен адам экен. Чачы менен муруту буурул тарта баштаптыр. Атактуу үй бүлөнүн тукуму экенин бүт турпаты айгинелеп турат. Кийген кийими, турган турушу, сөз сүйлөшү Феридун бейден бүтүндөй айырмаланат. Анын мээримдүү ырайымы, ак чачы алиги Феридун менен таанышкандагы туулган жагымсыз сезимди бир аз таркатып жиберди. Көңүлүм бир аз тына калды. Бурханеттин бей назик, жагымдуу сүйлөйт экен. Ал алыстан мага сылык сыпай мүнөз менен башын ийип, таазим кылды да, сизди урматтоочу пендеңиз Бурханеттин, деди. Менин маркум атам өзүнүн бардык ээлеген жеринен ушул жүзүм жайын артыкча жакшы көрүүчү эле. Бул өтө бактылуу жер. Менин өмүрүмдүн бардык бактылуу учурлары ушул жер менен байланыштуу деп дайыма айтып калуучу. Сиздин урматтап бизге келгендигиңизди көргөндө маркум атамдын ушул сөзү эсиме түштү. Аны бир улуя экен деп ойлоп койдум. Бурханеттин бейдин мага сыпайкердик менен айткан сөзүн кошомат сөз деп ойлоого мүмкүн эле. Бирок бул кишинин жүзүмдөргө кандай катышы бар? Сөздүн маанисин түшүндүрүп берер бекен деп мен Назимеге таңданып карадым. Курбум мага карагысы келбейт. Мен ушуга чейин бул бак шактын ээси го деп ойлогон улгайган аял Мунисени колунан жетелеп бөлмөдөн чыгып кетти. Ар нерсени сүйлөшүп биз жарым сааттан ашык отурдук. Аныгын айтсам, алар өздөрү сүйлөшүп отурду. Ооз ачып сөз сүйлөө кайда, алардын эмне айтып, эмне дегенин түшүнбөй отура бердим. Жүрөгүмдү коркунуч бийлеп, демим кыстыкты. Мен эч нерсени иштебей калгандай болду. Мен эч нерсени ойлобой, эч нерсени сезбей душмандан коркуп уясында коргологон балапандай бир бурчта бүрүшүп отура бердим. Алдыңкы үйдө кимдир бирөө кыл-кыяк ойноду. Анын артынан бирөө газель ырдады. Кийин жагында ичке, жоон үндөр аралашып, бир нече ырды жалпы хор менен ырдашты. Назиме менен күйөө жигит диванда карап отурушат. Экөө улам бири-бирине жакындай түшүшөт. Мен аларды да карагым келбей тескери бурулдум. Кандай уят сыйыты жок адамдар. Өзүбүз кинодон көрүп жүргөн ыпас сүйүүлөрдүн бирөөнү аткарып жатышкандай, биз экөөбүздүн көзүбүзчө уялбастан кучакташып жатышат. Ооба, булар барып турган уятсыз жаман адамдар экен. Улгайган аял столго бир нече бүтүлкү ичкилик менен тамак алып келип койду. Бурханеттин бей эки колун чөнтөгүнө салып, бөлмөдө аркы терки басып столдун жанында улам токтой калат. Ал бир кезде жаныма келди да, башын ийип сүйлөй баштады. Ханым эфенди, муну кабыл алар бекенсиз? Мен аны таңдана карадым. Майор кыпкызыл ичкилик куюлган бакалды колунда кармап турган экен. Үнүмдү акырын чыгарып, ичпеймин, деп баш тарттым. Бурханеттин башындагы ылды ийди. Анын ысык илеби бетиме билинип турду. Мунун эч кандай зыяны жок. Ханым эфенди, бул дүйнөдөгү эң бир жумшак, эң бир зыянсыз ликер. Ушундай эмеспи, Назиме ханым? Назиме башын ийкеди. Зордобуңуз, Бурханеттин бей. Фериде бул жерде өз үйүндө отурат. Өзү каалагандай болсун. Бурханеттин бейдин буурул чачы, кайрымдуу жүзү ушул саатка чейин менде ишеним пайда кылган эле. Азыр бул кишиден да корку баштадым. Башыма дагы кандай балени салдың, Кудайым? Кимдерге дуушар болгом? Кантип кутулам? Чырак акырындык менен өчүп бара жатат. Бөлмөнүн ичи караңгы боло баштады. Көз алдыман оттордун жылтылдаганы өтүп жатты. Музыканын үнү алыстагы деңиздин толкунундай угулат. Алтыным, кызым,
жүр тамак ичелик. Бир топ мейманыбыз бар. Алар сизди күтүп калышты. Чакырып келген улгайган аял эле. Мен ойгонуп кеткенсип элеңдей түштүм. Рахмат сизге, табым жок отурам. Мени ушул жерге калтырыңыздарчы. Назиме жаныма келди. Фериде жаным, чын айтам, анда бөтөн адамдар жок. Феридун менен Бурханеттин бейдин бир нече жолдошу, алардын сүйлөшүп жүргөн кыздары, аялдары бар. Ооба, аялдары деп жатам. Барбасаң абдан уят болот. Алар сен үчүн гана келип отурушат. Мен билегимди Назименин колунан бошотуп алмакчы болуп, жумшак отургучтун аркасына жабыштым. Оозума сөз келбей, башымды желкеме тартып, тилим байланып калды. Бардык күчүм менен тиштенип албасам коркконуман тишим шакылдап кетер эле. Бурханеттин бей мындай деди. Биздин милдетибиз, мейман эмнени буйрса, эмнени кааласа, ошону жасоо. Сиз алдына түшүп, биздин Фериде бир аз сыр колуп калыптыр деп айтып коюңуз. Биназ ханым, сиз бизге тамакты ушул жерге алып келиңиз. Мейманымды жалгыз калтыруум болбойт. Мен аз жерден эстен танып кала жаздадым. Ушул бөлмөдө Бурханеттин бей менен жалгыз каламбы? Аны менен бирге отуруп тамак ичемби? Эмне иштеп, эмне койгонумду билбейм. Жумшак орундуктан секирип турдум да. Жакшы болот, сиздердин айтканыңыздардай болсун. Ылдыйга баралык, дедим. Назиме жигити менен колтукташып алдыга басышты. Бурханеттин бей менин артыман келе жатат. Биз караңгы бир таш короодон өттүк. Эшик ачылганда чырактын жарыгы көзүмдү уялтып жиберди. Мен теңселе басып бөлмөгө кирдим да бир нече кадам жасадым. Мейман бөлмөсүнүн дубалдарында илинген күзгүлөр жаркырап көздү уялтып, бөлмөнү айбагандай узун кылып көрсөттү. Шыпта салаңдаган люстралар күзгүдөн чагылышып, караңгы көчөдөгү зымыраган чырактай сезилет. Мен эмнеге дуушар болдум? Коду түшүмдө көргөндөй, эркектер менен аялдардын жайнаган көздөрү, бүдөмүк жүздөрү көрүнө калды. Бир аздан кийин дүркүрөтүп кол чабышты. Адамдардын үндөрү оркестрдин күүсүнө кошулуп, бара-бара күчөп, тоо жаңыртып шамалдын шуулдаганына окшоп кетти. Кандайдыр бир кыйкырыктар угулуп жатты. Жашасын Бурханеттин бей, жашасын Гүлбешекер, жашасын Гүлбешекер, Гүлбешекер. Көзүмдү ачсам Муниса башымды кучактап отурган экен. Кызым бетиме бетин тийгизип, эжекебайым, деп ыйлап отуруптур. Ал менин нымдуу чачымды, атыр сепкен көзүмдү өп жатыптыр. Мен кара терге түшүп кетипмен. Бөлмөнүн ичи күүгүм экен. Жайнаган көп көздөрдүн мени тиктеп турушканын сездим. Мен алды менен ачылган төшүмдү жаба салдым. Кандайдыр бир бейтааныш үн: "Баарыңар бүт эшикке чыгыңыздар. Суранам, чыгыңыздар", деп кыйкырды. Мен ордуман турайын деп аракеттендим. Бирөө эки инимден кармай калды. "Коркпо кызым, коркунучтуу эч нерсе жок, чоочуба". Көзүмдү ачып карасам, мундирин топчулабай дайыма жакжайып жүрүүчү кол агасы экен. Офицер мага бир карады да, бир эркекке башын буруп, "Бечара, чын эле жапжаш бала экен", деди. Назиме жанымда чөгөлөп отуруп, колумду ушалап жатыптыр. "Фериде жаным, эсиңе келдиңби? Бизди аябай коркуттуң". Назименин жүзүн көрбөйүн деп, терс бурулуп, көзүмдү жумдум. Кийин билсем, чейрек саат эсимден танып жатыптырмын. Тула боюмду атыр менен сүртүшүп, курмушу күйгүзүп жыттатыптыр. Андан эч кандай жардам болбоптур. Эми эсине келбейт деп түңүлүшкөн да экен. Калаадан доктор алып келүү үчүн араба даярдап коюшуптур. Эсимди жыйгандан кийин мени ушул араба менен үйүмө жеткирип койгула. Антпесиңер, жөө кетемин деп талап кылдым. Алар айласыздан макул болушту. Семиз кол агасы шинелин үстүнө кийип, араба кештин жанына отурду. Биз арабага жайлашып отурганыбызда Бурханеттин бей ыңгайсыздана басып жаныбызга келди. "Фериде ханым", деди ал бетиме тике карай албай. "Сиз биздин максатыбызды туура эмес түшүндүңүз. Ишенип коюңуз, сизге ушундагылардын бир да бирөөнүн жаман ниети болгон эмес. Жөн эле сизди жакшылап сыйлап, жүзүм багындагы оюн шоок кечесин көрсөтөлүк деген элек. Стамбулда тарбия таалим алган. Жакында биздин бир офицерибиз менен эркин сүйлөшкөн кичинекей бийкечти мындай жапайы мүнөздүү деп эч ойлогон эмеспиз. Мен дагы кайталап айтайын, ушундагы адамдардын бир да бирөөнүн сизге карата жаман ою болгон эмес. Эми биз сизди капалантып койгондугубуз үчүн кечирим сурайбыз". Трашманке караңгы түндү жүзүм багынын арасындагы тар жол менен бара жатат. Мен көзүмдү жумуп алып, суукка калчылдап бүшүгөн кишидей арабанын бир бурчунда бүрүшүп отурамын. Башыман өткөн башка бир караңгы түн. Коз ятагымдагы үйдөн качып чыгып, кайда барарымды билбей, караңгы түндө жол артып бара жаткан ошол түн эсиме түштү. Улох дарагынын жыпар-жыттуу бутактары жабык арабанын терезесин каккылап, үргүлөп кеткен сайын мени ойготот. Байкасам, Мунисе мулам оорш көрүнүп коет. "Ойгондуңбу кызым?" деп акырын сурадым. Мунисе жооп бербеди. Ал чоң адамдарга окшоп билдирбей ыйлап жатыптыр. Мен анын колунан алып, "Эмне болду сага, кызым?" деп сурадым. Менден көп жашаган, көп билген адам сыяктанып, мени шап кучактай калды да муңкана сүйлөдү. "Эжекебайым-ай, мен алиги үйдө аябай ыйладым, абдан коркуп кеттим. Алардын сени эмнеге чакырышканын билемин. Эжекебайым, мындан ары буга окшогон адамдардыкына такыр барбайбыз. Макулбу? Сен эмне дейсиң? Кудай сактасын, менин апамдай болбосун. Анда менин күнүм эмне болот? Эжекебайым, бул эмне деген маскарачылык, эмне деген кордук? Бузулган аялга окшоп,
ушул кичинекей кыздан уялып отурамын. Анын жүзүнө тике кароодон уялам. Анын кичинекей тизесине бетимди койдум да, энесинин алдындагы баладай үйгө жеткенче аябай ыйлап бардым. Директор ханымдын үйүнө барганымда күн жаңыдан чыгып келе жаткан эле. Ушунча эрте келгенимде ыйлап отуруп көзүмдүн шишип кеткенин, өңүмдүн куп-куу болгонун көрүп, улгайган аял чоочуп кетти. Эмне болуп кетти, Фериде ханым? Сага эмне болду, кызым? Эч качан сенин мындай кейпиңди көргөн эмес элем. Жесир колуп калдыңбы? Бул аялдын оор басырыктуу, кебелбес мүнөзүнөн, мостогон сүрдүү жүзүнөн дайыма коркчумун да, аны менен ачык сүйлөшүүгө батына алчу эмесмин. Бирок азыр ушул бөтөн жерде бул кишиден башка өзүмдүн арыз муңумду айта турган эч кимим жок эле. Анын үстүнө мугалималык кызматымда буга мажбур кылды. Директор ханымдын алдында мукактанып, калтаарып жатып, түндөгү болгон окуяны айтып бердим. Эчтекени жашырганым жок. Улгайган аял кабагын чытып, үнсүз угуп отурду. Сөзүмдүн акырында телмирип тиленген кишидей колумду сунуп, анын бетине жалбарып карадым. Директор ханым, сиз менден улуусуз. Сиз көптү билесиз. Кудай үчүн чыныңызды айтыңызчы. Мен эми бузук аял деп айтууга болобу же жокпу? Менин бул суроом директор ханыма катуу тийип, жүзүнөн кайгырганы билинип турду. Ал эгимден кармап, башымды көтөрдү да көзүмө тике карады. Мурдагыдай директор катарында, бөлөк адам катарында эмес, менин бардык сырыма түшүнгөн сүйүктүү энем катарында карап турганын түшүндүм. Мени бетимден сылап туруп, толкундана сүйлөдү. Фериде, мен сени ушундай сүттөн ак наристе бала деп эч качан ойлогон эмес элем. Сен кадыр баркка, зор сүймөнчүлүккө татыктуу кыз экенсиң. Байкуш балам, жанагы оңбогон Назименин кылганын кара. Мен көп нерсени билем, кызым. Мен бардыгын түшүнөм. Бирок турмуш деген ушундай болот турбайбы? Билген нерсеңди да жашырып коюуга мажбур болот экенсиң. Назиме жеткен бузуку, жаман аял. Аны мектептен кетирейин деп далай аракет кылдым. Бирок андан эч нерсе чыкпады. Ал өз ордунда бек отурат. Анткени кала башчысы менен гарнизон начальнигинен тартып, батальон имамына чейин толгон токой тааныштар бар. Назиме бул жерден кетсе, мархабаттуу ханымдарга ким кошомат кылат? Жогорку даражалуу чиновниктердин жашыруун өткөзүп туруучу түнкү таң тамашаларына ким удойноп, ким бийлеп бермекчи? Ал кетсе, Бурханеттин бей сыяктуу өмүрүн бузуклук менен өткөрүүчү зулумдар сага окшогон күнөөсүз, сүттөй ак, жапжаш сулуу кыздарды кантип колго түшүрө алышмак эле? Фериде, мен бардыгын түшүндүм. Алар сага тузак тартышкан экен. Бурханеттин бей барып турган аял кумардуу адам. Ал шүмшүк бечара аялдарды алдап, жаш кыздарды абийиринен ажыратып, атасынан калган бардык байлыгын түгөтүп бүттү. Өзүнүн сулуулугу менен чыкаласына аты чыккан асыл кызды колго түшүрүү Бурханеттин бей үчүн барып турган сыймык. Жаш офицерлер кылычтарын шартылдатышып көчөдө тура калышып, эч болбосо чадырасы менен бир көрсөк деп эңсеп жүрүшкөн жаш кызды колтуктап алып, өңчөй бузуктар отурган үйгө жетелеп киргизүү, өзү окшогон аял кумар шүмшүктөрдүн жашасын Бурханеттин бей деп кыйкырып турганын угуу ал үчүн эң жогорку рахат эмеспи? Асыресе сен Ихсан бейдин сунушун кабыл албагандан кийин анын төбөсү көккө жетпедиби? Азыр түшүндүңбү, кызым? Алар Назимени ортого салып, көп нерсе беребиз деп ага убада кылышканда, сени мыскыл кылышкан. Алардын чеңгелинен оп-оңой кутулуп кеткениңе тобо кыл, кызым. Кеп мындай. Эми сага бул калаада калууга болбойт. Бир нече күндөн кийин бул окуя бүт элге тарайт. Биринчи эле пароход менен жөнөп кеткен. Бара турган жериң барбы? Тууган тушкандарың, тааныштарың? Менин эч кимим жок, директор ханым. Андай болсо Измирге бар. Анда менин мугалим бир дос аялым жана окуу бөлүмүндө улуу катчы болуп иштеген таанышым бар. Мен кат жазып берейин. Колдорунан келген жардамын аяшпай, бир жерден мугалимдик орун таап беришер. Директор ханымдын чын жүрөктөн айткан кеңешине жүрөгүм элжиреп кетти. Нөшөрлөгөн жамгырда, катуу бороондо өлүмдөн кутулуп, жылуу жерге пааналаган мышыктын баласындай, директор ханымга улам жакындап коем. Чачымды сылап турган анын колуна бетимди сүрттүм да, алаканын ачып өпкүлөй баштадым. Директор аял акырын үшкүрүп коюп, сөзүн улантты. Мындай кейпиң менен үйүңө барбагын, Фериде. Жүр, кызым, мен сени жогорку үйгө жаткызып коеюн. Бир аз уктап ал. Мен сенин үйүңдөгү буюмдарыңды, Мунисени мында алып келейин. Кеткениңче биздин үйдө бол. Директор ханымдын үстүңкү кабаттагы бөлмөсүндө бир уктап, бир ойгонуп, кечке чейин жаттым. Көзүмдү ачсам, директор ханым жаныма келип, маңдайыман, чыкалаасынын кыздарына окшоп, экиге бөлүп өрүп алган чачыман сылап жатыптыр. Бир жериң ооруп турабы, Фериде? Сылкоолоп калган жоксуңбу, кызым? Деп тынчсыздана сурады. Эч жерим оорубайт, соп-соомун. Ошондой болсо да, башымды жаздыкка коюп, жаш балача эркелеп жатамын. Бул аял мени канчалык көбүрөөк өпсө, канчалык сылап сыйпаса, жаңы таап алган энемди мээримдүү жылуу илеби жүрөгүмдө ошончолук көбүрөөк кала тургандай көрүндү. Алдыда дагы жалгыздыкка учурап, кайгыра турган күндөрдү башыман өткөрөм да, дал ошондой учурларда бул сүйүү сыйга берилген бет арчыдагы атырдын жыпар жытындай мага дем берип турат. Принцесса Мария пароходу, 2 июль. Пальтомо оронуп,
ай батканча желдеп отура бердим. Палубада эч ким жок эле. Жалгыз гана бою узун бир жүргүнчү палубанын тосмосуна сүйөнүп, желге бетин буруп, бир муңдуу күүнү ышкырып турат. Жүргүнчү турган ордунан бир да козголуп койгон жок. Мен деңиздин жайын түзүк билем. Аны жакшы көрөм. Деңиз мага өз ички тиричилиги менен жашап жаткан жандуу нерседей көрүнөт. Ал дайыма өзүнчө күлөт, сүйлөйт, онтойт, ачууланат. Бирок бүгүнкү түндө мелтирип жаткан суу мейкиндиги мага өмүр бою кайгы муңга баткан чексиз жалгыздык сыяктанат. Мен кайгыга түштүм. Муниси керебетте уктап жатат. Ушул зор жалгыздыктын жүрөгү дембедем соккондой, алда кайда төмөнкү тереңдикте түрсүлдөгөн добушка кулагымды салып, дептерчемди жазууга кириштим. Бүгүн директор ханым мени пристанга узатып койду. Тааныштарымдын эч кимиси менен коштошкон жокмун. Бир гана таэжеме окшош коңшу кемпирдин үйүнө кирдим да, көзүмдү жумуп алып, анын акыркы жолу Фериде деп атаганын уктум. Бага мазлумду таштап кетсек, эми бул жерге чымчыктарыбызды таштап кетүүгө туура келди. Мен аларды директор ханыма калтырдым. Мээримдүү аял мага мындай деди: Фериде, чымчыктарыңды өтө жакшы көрөт экенсиң. Андай болгондон кийин өз колуң менен бошотуп жибер, сооп болот. Мен муңкана күлүмсүрөдүм. Жок, директор ханым, бул сөзүңүзгө мурда макул болмок элем. Азыр булар жөнүндө башка пикирим бар. Чымчыктар өздөрүнүн эмнени каалай турганын билишпеген акыл эси жок макулуктар. Капастан бошоп чыкканча жан талашып, азап чегишет. Аларды азаттыкта бакыт күтүп турганына ишене аласызбы? Жок, аны эч ким биле албайт. Менин оюмча, бул шордуулар канткен менен өз капасторун сагынышат. Эгер боштондукка чыгышса, дарактын бутагына конуп алып, баштарын канаттарынын астына катып, бөйтөйгөн көздөрүн жоодуратып, мурдагы турмушун, капасын сагынышат. Чымчыктарды зордоп туруп капаста кармоо керек, директор ханым. Көз жашым тамагымды буулуктурду. Мээримдүү аял бетимен сылады. Фериде, сен бир адам түшүнүп болбогон кыз экенсиң. Ушундай жарабаган нерсеге да ыйлайт бекен. Пароходдо чыкалаасынан бир нече жүргүнчү келе жаткан эле. Ошолордун арасында 2 офицер бар. Алардын сүйлөшкөн сөзү кулагыма чалынды. Жаш офицер улгайган офицерге мындай деди: Ихсанбей 4 күн мурда кетүүгө даярданган эле. Мен ага: бир нече күнгө токтой тур. Бейрутка экөөбүз бирге барабыз дегем. Ошентип анын балейге учурашына мен себепкер болдум. Ошондо кетип калганында мындай окуя болбойт эле. Чынында эле жаман окуя болду, деди улгайган офицер. Ихсан анчалык чатак киши эмес. Кантип ушундай болгонун түшүнбөйм. Сен анын аныгын билесиңби? Мен өз көзүм менен көрүп турдум. Кечээ күнү биз оюн бөлмөсүндө отурган элек. Бурханеттин бей бильярд ойноп жаткан. Ошол мезгилде Ихсан кирип келди да, майорду четке чыгарып алып, бирдемелерди айтты. А дегенде жай сүйлөшүп турган эле. Анан эмне болуп кеткенин билбейм. Ихсан бей кетенчиктей түшүп, Бурханидинди жаактан ары берип калды. Майор тапанчасын сууруп алмакчы болду. Ихсан бей өзүнүн тапанчасын андан мурда сууруп алды. Бир нече киши арага түшө калбаса, кан төгүлмөк эле. Эртең Ихсанды аскер трибуналы соттойт. Ушул кылмышты биздин бирөөбүз иштесек, абалыбыз өтө начар болмок. Ихсан Пашанын жакын тууганы болсо керек. Ал Пашанын аялынын кичинекейинен асырап алып, эмчегин эмизген жыйыны болот. Андай болсо, майда чүйдө жаза менен кутулуп кетет десеңчи. Бирок Бурханеттиндин атасын таанытыптыр. Ал аябай кутуруп кеткен эле. Эмне себептен уруша кетти экен? Экөө тең саясат маселеси боюнча чатакташтык дешет. Армияны саясаттан арылта албай жатпайбы? Кудай билет. Ушул жаңжалга аял маселесинин да катышы болсо керек. Бурханеттиндин сыры баарыбызга маалым го. Офицерлер өз ара сүйлөшкөн бойдон басып кетишти. Пароход жүрөр алдында кайтама кайыкчы чал алып келип берген бир тутам кызыл гүл кайдан экенин эми түшүндүм. Ихсан бей, балким, сиз менен экинчи эч качан жолукпасмын. Жолугуп калсам да, тааныбаган кишидей түр көрсөтөрмүн. Бирок аскер сотуна тартылар күнүңүздүн алдында да мени эскергениңизди өмүрүмдө унутпасмын. Сиз кимден экенин айттырбай, мага арнап гүл жибердиңиз. Бул сиздин адамгерчилигиңизди билгизет. Гүлдөрүңүздүн бир жалбырагын күндөлүк дептеримдин ичине салып сактаймын. Ал эми сизди мээримдүү, ак ниеттүү адам катары жүрөгүмдө түбөлүк тутамын. Палубадагы узун бойлуу адам дагы эле бир муңдуу обонду ышкырып жатат. Мен кайтанын ачык терезесинен баш бактым. Деңиздин үстүнөн бозомок болуп, таң шууласы чачырай баштады. Ал буга окшоп, суудан көтөрүлүп келаткан сыяктанат. Боз торгой, жат, укта. Узак түндөн ары чарчагандыгыңдан көзүң ирмелгиси келип, араң эле турасың. Таң аткандын сага эмне кереги бар? Таң атты дегенибиз алда кайда алыстагы сары гүлдөрдүн таттуу уйку менен махабаттын рахатына батып, бактылуу көзүн ачып, айланага карашы болот.